мамлекет, өкмөт элдин кызыкчылыгын ойлошубуз керек. Азыр бат-бат реформа кылышыбыз керек. Мисалычы 2 жылдан бери Атамбаев деп атып, мисалы эч ким иштеген жок. Атамбаев келип калабы, Атамбаев тигинтип калабы деп эч ким иштешкен жок. Эми азыр болсо акыркы убакытта 1 жылдын ичинде көп нерселер жасалып атат. Ошону пресс-службалар айта албай атат. Плюс азыр Грузияга окшоп бат-бат реформа барбаса, чиновниктерди 50% чиновниктерди кесишип керек. Ошол эле мисалы правоохранительдик органдарда мисалы 20 жыл мурун 5 миң киши болсо азыр 15 миң. Ошол эле армияны карагалачы. Биз армияны мисалы 15-17 миң кишиге алып келдик. Канча деген акча ошолорго кетип атат мисалычы. Мен ойлойт элем, мунун баарына реформага барышыбыз керек. Биз развитияга деп акча таппай атабыз дейт. Мына развитие деген акчанын баары ошол жерде. Развитияга деген акчанын баары бүт зарплатага, чиновниктерге бүт ошого кетип атат. Мунун баары эл карап отурат мисалычы. Эл муну жеп атат, ичип атат деп. Андай эмес. Просто биздин тапкан акчабыз ошол элдин айлыгына жетпей атат мисалы. Биринчи, экинчиден ошол чиновниктердин баары ошол эле мына өкмөттү 50%, министрликтин баарын 50% алмаштырып, ошол балдардын баарына фонд развитиядан кредиттерин берип, мынакей 1 миллион сомдонбу берип, булардын баарын бизнеске айдашыбыз керек. Алардан түшкөн 1 ай, 2 айдын ичинде алардын баары бүт образование менен иштеген балдар, алардын баары өзүнүн үй бүлөсүн багып, алардын баары 1 ай, 2 айдан кийин налог төлөй баштайт. Жумуш иш тозо баштайт мисалычы.